Канекей айым биз менен. My love has gone, his words no longer by my door. Канекей кантип ушул стилди тапты? Ырчы болом деп ойлогон эмесмин. Кастингке барам, өтпөй калам, улам, өтпөй калам. Таяк тартыш деген оюн болду. Балам өзү кичинекей, илмийген. Давай, делай деп кыйкырып аткан, ошондой картина болду да. Мен жылдыз болууга эмне деген сыноолорго даяр болуш керек. Мен айтмакмын, оңой келген жокмун. Каңкылдабай оозуңду жапчы, пеке ырдап аткандай ырдайсың. Мектеп учурунда эле канатыңды кайрыйт. Эми суроо салгым келет. Азыркы жылдызы ким, менби же ошол мугалимимби? Бирок сүйүү менден качат алыста, алыста. Салам достор, кайрадан ийгилик жолу подкаст силердин назарыңыздарда. Анан бүгүнкү алып баруучубуз кайра эле мен Өмүрбек Андарбеков. Анан кийин сыймыктана турган биздин бүгүнкү подкасттын мындай жарыгы болуп, бизди сүйүндүрүп, убакыт бөлүп берип, ошо Кыргыздын келечеги үчүн, Кыргызстандын маданияты үчүн ушул күнгө чейин талыкпай эмгектенип, манасты манас кылган Канекей деген сөзгө татыктуу болгон коногубуз Канекей айым биз менен. Канекей, кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Иштериңиз ден жакшы? Жакшы, рахмат. Өзү бул подкасттын аты айтып тургандай ийгилик жолу да. Бардыгы айрыкча жаш балдар, кыздар келип айтат да, Өмүрбек байке, биз кантип жылдыз болсок болот деген суроо берет да. Мен айтам да, туугандар, өзү суроо өзү туура эмес. Жылдыз болуу бул максат эмес. Бирок жылдыз болууга эмнени кылыш керек, кандай баскычтарды өтүш керек жана эмне деген сыноолорго даяр болуш керек деген суроону берсе дагы жакшыраак деп ойлойм да. Анан Кыргызстандын маданияты, Кудайга шүгүр, баягы казак достор намыстанат да. Силер дейт 5 миллионсуңар дейт ал кездечи. Анан 5 миллион болуп алып дейт, ушунча ырчы, ушунча спортсмен, ушунча таланттуулар көп неге дейт да. Анан айтам, мен бул ким билет, биздин каныбызда, дээрибизде болсо керек. Анан эзелтен бери Кыргыздын бир маданияты бир калыпта келаткандан кийин дадаң деп туруп Канекей пайда болду да. Түп тамыры менен жаңы жанр, жаңы манера, жаңы көз караш, жаңы музыка, жаңы багыт. Бирок ошонун алдындагы Канекей кандай Канекей эле? Эң биринчи суроом, Канекей каяктан төрөлүп, каяктан чоңойду эле? Мен Канекей 1987 жылы төрөлгөм. 16 октябрда Токмок шаарында төрөлүп өскөм. Негизи түпкү тегимди сурай турган болсоңуз, түпкү тегим Таластан. Мамам болсо Нарын жергесинен болот. Өзүм толук кандуу чүй өрөөнүндө төрөлүп өскөнгө байланыштуу ар дайым өзүмдү чүйгө байлап келем да. Ким сурабасын ар дайым айтам, мен чүйдүн кызы болом деп. Бирок болбой эле ар дайым кыргыздар тегин сурап келген да, тегин кайдан, элиң кайдан деп. Анан түпкү тегим ошол Таластан. Ал эми өзүм тууралуу айта турган болсом, Токмок шаарында төрөлүп, ошол жерде окууну бүткөм. 11-классты 9-мектепте окугам. Мектепте кандай окуучу эле Канекей? Толук кандуу 4кө окуган кыз болгом да. Ооба. Отличница болоюн деп анан бир аз жетчү эмесмин да, чынын айтканда. Негедир ошол геометрия, математика жактан өтө мындай күчтүү эмес элем. Мен биздин билим берүү системасына эч сөз тийгизе албайм. Бирок мисалы Америкада бир жакшы жагы баланын шыгына жараша мектепке окуйт да. Мисалы сиз гуманитарный, творческий жагыңыз күчтүү да. Кыргыз тил, адабият, орус тил, чтение дегендерден астыңызга киш салдырбасыңыз керек. Бирок математика, физика, химияны окуш керек эле да. Америкада естественный наукага шыгың жокпу, сени гуманитарный мектепке берип коет, болду. Сен өзүңдү толук кандуу мындай ишке ашырып, ички дүйнөңдү байытып окуйсуң да. Бизде болсо каалайсың, каалабайсың, музыканы окутат. Тиги бала аябай математикадан күчтүү да. Кааласа, каалабаса математиканы окутат, эгер тигиники баягы адабияты күчтүү болсо да. Анан ошого ойлойм, мен үчүн сен отличницасы эле. Анткени баягы Ким билсин. адамдын эки полушариясы болот, мээсинин эки тарабы болот. Бирөөсү эсепке жооп берет, бирөөсү мындай чыгармачылыкка жооп берет да. Экөө тең бирдей бешке эч качан мүмкүн эмес иштеши. Сиз жана айтып кеттиңиз, элдин мындай тегин сурайт, кыргыздарда ушинтип тегин айланат депчи. Мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Эгерде бир бала же кыз мыкты чыкса,
бул деген биздин айылдан, биздин айылдаш болот дейт, баштайт. Анан кийин дагы кыйыныраак чыкса, бул деген Токмок шаарында же Токмок районунда, Чүй районунда дейт. Дагы кыйын чыкса, бул кыргыздын кызы, бул кыргыздын уулу деп кыргыздар сыймыктанат да. Ошого ойлойм бүгүнкү күнү канекей таластыкта эмес, токмоктукта эмес, нарындык эмес, кыргызстандык. Ошондой эле укат. Анткени мисалы үчүн көп байкайм да, бизде ушу жерине карап эле бөлүнө беришет го. Чындыгында чет өлкөгө чыкканда, мисалы үчүн, ал жерде сен түшүндүрүп бере албайсың, мен ушул жерденмин деп. Ал жерде бир гана этносуңду айтасың да, мен Кыргызстанданмын деп. Анын сыңарындай ушу сиздин оюңузга толук кошулам. Кайсыл жер, кайсыл эл дебейлик, баары бир бизде бир гана өзүбүздүн мамлекеттик атыбыз бар. Кыргызстандан болом десем да Өзү бул тек сурашуу бар экен Кыргызда, бул бар. Бирок бул тек сурашуунун бир жол жобосу башкача таризде экен да. Мисалы, сен урууң ким дегенде, баягы сен биздикисиң же биздики эмесиң эмес, кайсыл атадан экөөбүз биригет экенбиз деп сурашуу үчүн экен. Тууганчылыкты териштирүү үчүн экен. Мисалы, сизде Таласта урууңуз Кушчу. Демек экөөбүздүн 16 атабыз бир. Балким. Саруу менен Кушчу экөө бир тууган. Саруу менин 15 атам. Ошондо 16 атабыз, көнөккү атабыз бир да. Бул ушундай. Кыргыздар биз бир элбиз, бир журтпуз, бир калкпыз. Анан бул Бишкектен, бул Таластан, бул Оштон, Жалал Абадтан, бул Кушчу, бул тиги Саяк деп бөлүнбөйт. Кайсыл атадан бир экенибизди эле териштирүү үчүн да. Ошого мен мисалы ушу сизге окшогон дагы көптөгөн биздин чыгармачыл достор, карындаш, инилер бар. Булардын бөлүнбөгөнү аябай мага жагат да. Сизде ошондой көз карашыңыз экен, аябай сыймыктандырат. Анан мисалы кыргыз тилинде так сүйлөгөн бул бүгүн мындай бир жакшы жетишкендик болуп калды да. Аябай сыймыктанам ошого. Ошого ким түздөн түз таасир эткен? Ата энеби, мугалимби? Сиз башта айтып кетпедиңизби ошо мектепти кандай тандадың эле деп. Негизи биздин убакта, биздин куракта дейинчи, ал кезде атайын мектеп тандоо деген болгон эмес. Өзүбүздүн эле жашаган жерибизге, аймагыбызга карата эле мектепке барып, ушу жакын жердеги эле мектепке барган ыңгайлуу болгон да. Анан биздин үйүбүздүн түбүндө эле мектеп бар болчу. Мен кичинекей кезимде 1-микрорайондо жашаар элем, 25-үйдө. Ошо 25-үйдүн так маңдайында 9-мектеп турчу да. Анан ыкташып эле ошол мектепке баргам. Бул мектеп орус тилдүү дагы, кыргыз тилдүү дагы болчу. Мен кыргыз класска баргам. Көбү мени ойлойт экен ошо орус тилдүү эле кыз депчи, бирок андай эмес. Мен кыргыз мектепти бүтүргөм, кыргыз классын. Анан ошо окуп жүргөндө эле гуманитардык сабактар мага аябай жакчу. Эмнегедир өзүм ошо кичинекей кезимден мындай уруштаган бир нерсем бар беле. Айтор мектепте жүргөндө эле ыр жазчумун. 6-классымдан, 5-классымдан обон жаратып, ырларды жазып, кадимкидей өзүмдү ушунчалык мындай ошол нерсе менен мындай байлачумун да. Бул нерсе жүрөгүмөн орун тапчу. Мындай ар бир бала же ар бир эле инсан бир нерсеге кызыгат го. Менин ошо кызыгуум ыр жазуу болчу. Жан дили менен берилет ошондой экен. Анан ошол ырлар калдыбы азыр? Бар, бүгүнкү күнгө дейин бар алар. Ошол кыргыз тилди билген эң чоң себепчим бул албетте мугалимдер. Экинчиден ошо өзүмдүн далалат кылган өмүрүм. Анан Кудай ушундай өмүр жолун тартуулаган экен мага. Демек үйдө деле ата эне менен кыргызча сүйлөшчүңөр. Кадимкидей мен кичинекей кезимден тарта, төрөлгөндөн тарта эле үйдө кыргыз тилдүү мындай сфера болгон да бизде. Анан бирок айлана чөйрөмдө жалаң орустар болчу. Токмок аябай көп элдүү, мындай көп калктуу эме го, шаар. Ошо эсимде бар да, бала бакчага барганда жалаң орустар болчу. Анан мен тескеринче орусча сүйлөй алчу эмесмин. Кыргызча сүйлөйбүз да үйдөн. Баягы баланын биринчи тили кандай чыкса, ошого ыкташып кете берет. Анан ошо балдар менен сүйлөшө келгенде эгер эстесем, 4 жаш, 5 жашымда эстесем, мен орусча сүйлөй алчу эмесмин. Кыргызча мындай түшүндүрүп, эми баланы түшүнөт дегендей ушинтип ойночумун да, жалаң орустар. Анан кийин мектепке барганда классташтар пайда болду. Айтор ошо билим
башаты башталган кезден эле бир гана эң алгач билген тилим бул кыргыз тили экен. Кыргыз тилде эркин сүйлөйм, кыргыз тилде кенен мындай айтып бере алам да оюмду. Тескеринче орус тилин анчейин жакшы билбейм деп ушул күнгө чейин өзүмдү бир аз мындай жектейм да. Эми аракет кылам албетте. Мен Жөнөкөй жашоодо орусча интервьюларыңызды көргөм да. жок. Мен дагы ушул күнгө чейин каныкей орус мектепти бүтүп, кайдан ушунча кыргызчаны жакшы билет деп мындай таң калып Жок, жүрчүмүн да. тескеринче мен орусчаны анчейин жакшы билбейм. Кээ бир орусча сүйлөгөн мындай интервьюларымды же болбосо деги эле ой жүгүртүүмдү ойлонуп айтам да. Каныкей сен кыргызча эле сүйлөшүң керек экен деп өзүмө ушинтип мындай аябай мындай сын айтам да. Анткени эми орус тилди да жакшы билгендер бар. Орус тилди мисалы пушкинчелик ыры жаза албагандан кийин өзүмө айтам да ар дайым, каныкей сен кыргызча эле сүйлөшүң керек экен. Орусчаны жөн эле койчу деп өзүмө чын дилимден айтам да. Анан эмне дейм, ошо балага эң алгачкы берген билим бул ошо кайсы тилде болсо ошону өздөштүрүп кете алат да бала. Мен үчүн кыргыз тили бул адабий тилим, билген тилим, түшүмдү айтып берсем өзүм жорой ала турган ошол тилим кыргыз тилим. Мен жаңылышым мүмкүн. Мен бир байкоом бар да. Мисалы бизде деле достор, туугандар бар да. Орус мектепти бүтүп орусча окуп калган балдардын аң сезими, ой жүгүртүүсү кичине башкачараак болуп калат экен. Ошондой болушу мүмкүн. Анан ошо кыргыз тили менен түптөлүп, кыргыз тили менен суугарылган адам кыргызга көбүрөөк жан тартат экен да. Мен байкашымча. Мүмкүн мен жаңылам. Туура эле байкагансыз, анткени методика бар да. Мисалы үчүн кыргыз тилдүү мектептердин методикасында адабиятты караганда деле чыгармалар бул кескин түрдө айырмаланат да орус тилдүү Мекенди адабияттан. сүйүү, тилди сүйүү, Ал ата жерде эне, бабаны сыйлоо деген баары ошол ичинде да. салт сана бар. Мисалы үчүн ар бир чыгармасын алганда улуу кичүү деген сыяктуу, аял эркек ортодогу карым катнаш деген сыяктуу нерселерди ошо бала кезден мектептен эле байкай алгам жана байкаса болот да. Ал эми орус тилдүү адабият бул бир аз мындай Европага жакын башкача адабият болуп саналат да. Эми ар бир программа мындай Өзүнө ылайыкташкан да. Мындай айтканда культура деп коет го. Орус тилинин да өзүнүн мындай айтканда маданияты бар, кыргыз тилинин дагы менчи маданияты бүгүнкү бар. күнү сиздин каныкей болуп чыгып, каныкей болуп таанылып, анан ар бир сүйлөгөн сөзүңүздөн, берген интервьюларыңыздан, бир кандайдыр бир иш чараларда чыкканыңыздын баардыгын кыргыз тил мугалимдери, сиздин мектепте окуткан мугалимдериңиз көрүп, бул биздин кыз, бул мектептен эле мыкты окуучу деп сыймыктанса керек. Ошо мугалимдерге жолугасызбы бүгүн? Тилекке каршы мугалимдериме жолуга элекмин, бирок ар дайым көргөн жерден салам дубамды арнап келем. Жакында эле ошо кыргыз тилден сабак берген эжейимдин баласын көрүп калдым да. Анан айттым, мен ушунчалык сыймыктанам, ыраазымын, чоң саламымды айтып койчу деп баласына сурандым да. Анан карап, байкап турушат экен негизи. Сөзсүз да булар баягы өзүнүн уясынан учуп кеткен куштай сыймыктанышат да. Сөзсүз түрдө. Албетте 5-класстан тарта сабак берген мугалимим кайтыш болуп калды. Ошо жолуга албай калдым да. Ойлочумун ошо 10 жылдык болгондо барсам депчи. Бирок эмки жылы 20 жылдык болот. Ошол тилекке каршы 5-класстан тарта 11ге чейинки сабак берген мугалимим жок. Бирок ошентсе дагы аябай жылуу көз ирмемдер, ошол кездеги мүдүр, агай, эжейлердин баары эсимде. Аябай сыймыктанам. Эми айтайын дегеним, ушул күнгө жеткирген чын эле менин жашоомдо жолуккан ар бир мугалимим, ошол эле учурда ар бир сабагыма аябай сыймыктанам да. Орустар жана сөз жагат мага. Успех человека — это коллективный успех депчи. Бир адамдын ийгилиги бул коомдук ийгилик депчи. Демек, сиздин мугалимдериңиз, жашоо жолдошторуңуз, ата энеңиз баары бирге отуруп, бир кирпич, бир кыштан, бир таштан кошо отуруп, бүгүнкү мына каныкей деген бренд пайда болгон да жашоодо. Бул ата эне деп кеткенге жараша
сиздеги могу өнөргө болгон шыгыңыз, ички дүйнөңүз, мындай байлыгыңыз, музыкалык талантыңыз нарындык туугандардан келгенби же таластык туугандардан келгенби? Ошону билбейм. Бирок эки жактан аябай жакшы адамдар. Эки жактан тең келген деп ойлойм, бирок буга чейин анчейин элге белгилүү болгон инсандар эки тараптан тең чыккан эмес да. Мисалы кээ бирөөнүн болот го, чоң чоң аталары, ушундай. Мисалы үчүн Атай Огонбаевдин экинчи тукумдары деп. мындай экинчи поколениядагы неберелери деп айтып калат го. Андай жок. Бирок ушундай белгилүү. Атабыз ырдайбы, апабыз ырдайбы, кимисинде ошол шык бар. Апам жакшы ырдайт, мисалы үчүн. Тайтам ыр жазып калат. Папам жактан дагы жакшы ырдабаса дагы, бирок аябай жакшы сүрөтчүлөр болгон да. Аябай таң калам. Өнөрлүү экен да ал тараптагы. Сүрөт тартышкан өзүлөрү негизи эле шыктуу да. Ошон үчүн сыймыктанам. Эми атайын, менин агаларым же болбосо чоң аталарым ушундай укмуш инсандар деп айтпасам дагы, ушул эки тараптан келген, өнөр ээлери экөө тең. эки тараптан тең келген чыгармачыл кандайдыр бир көз караштары бар болгон үчүн мен аябай сыймыктанам. Канча бир туугансыздар? Эки бир тууганмын. Менден улуу агам бар, анан мен. Агаңыз ада кандай өнөрү бар? Агам Ал дагы ырдайт го дейм. Же өзү бир ата бир энеден 5 бала болсо да 5 чыгаргандай болот да. Агаңызда сиздей болгон өнөр барбы? Агам чыгармачылыктан такыр алыс адам. Ал көбүнчө мындай математикага ыктаган да. Бизде ошо эки башка болгонбуз да. Ал көбүнчө мындай так илимдерге кеткен. Мен болсо гуманитардык илимдерге кеткен эки бала болгонбуз да. Ушундай. Жакшы. Ата энеңиз менимче алар деле баягы ошо өнөр жолунда иштебесе керек. Жок, андай болгон эмес. Мен бир ошо армандаган дүйнөм бар да. Советтер Союзунда ырчы болот, анан артист болот дегенди көп мындай жактыра бербейт эле. Менимче апабыз жакшы ырдаган күндө эле сиздин ата энеңиз мүмкүн апабыздын мындай артист болушуна же мындай өнөр жолуна кетишине бир мүмкүнчүлүк бербей, кой кызым сен мектепке бар иште, же сен доктор болуп иштейсиң деп туруп багыттап коет эле да. Мүмкүн ошол апамдын жетпей калган мүдөөсү, жетпей калган максаты кызынан жандыбы дейм да. Ким билсин, андай окуяларды уккан эмес. Ошондо ата энелер кайсы кесиптин ээлери эле? Менин апам ашпозчу. Ал эми атам электрик болгон. Мындай жөнөкөй эле кесиптин ээлери болгон. Бирок анчейин өнөргө тиеши жок. Өнөргө чаптырышкан эмес. Бир жолу бир иш чара өткөрүп, сиз ошол жака келип, сыйлуу конок болуп, анан уулуңузду көрүп, уулуңуздун ушундай мындай зирек, кичинекей болсо да көп нерсени түшүнүп, мындай башкача тарбиялаптырсыз да. Көз тийбесин, Кудайым өмүрүн берсин ошончу. Эсимде жок, качан ушундай жайлоого барып, тоого барып, бир этно лагерде бир кылды элек. Ошондо мындай өзүнүн жашындагылардан дагы мындай ой жүгүртүүсү башкача экен. Менимче сиз уулуңуз менен бир чоң киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөшүп мамиле курат окшойсуз да. Бул сиз ата энеден кандай тарбия алсаңыз, ошол балдарга да ошондой тарбия өтөт да. Мүмкүн сиздин ата энеңиз сиз менен да кичинекейиңизден бир чоң киши менен мамиле кургандай мамиле курат беле. Чынын айтайын, атайын деле ыкмам жок. Ата энемден алган ыкма менен мамиле курам деген деле нерсем жок да. Бирок өзүмдүн балдарыма келгенде мындай кадимкидей эле маек курам. Анан өзүм кандай десем экен, бизде совет учурунда көнүп калышкан да, мисалы үчүн баласын жакшы көрсө дагы эч качан балам мен сени сүйөм деп айткан эмес да. Бизде жөн эле көз караш менен эле карап койгон да. Жакшы көрүп атса мээримин деле көзүнүн нуру менен чачып койгон, мисалы үчүн ооз менен айткан эмес да. Ачык кылган эмес сайын. Анын сыңарындай биздин коом мисалы үчүн азыркы күндө башкача да. Анан мен балдарыма эмнегедир ар бир күнү ошол мен аларды жакшы көрөт экенимди көзү менен гана эмес, сөзү менен да айткым келет да. Ошентип айтып келем. Балам мен сени жакшы көрөм деп ар дайым ар бир күнү айтам, кызыма да айтам.
эми бизде орус тилдүү болуп калды балдар. Ошентсе дагы ошол орус тилинде балам, ты мой ангел, я тебя люблю деп аябай ар бир күнү айтам да кызыма, ты моя цветочек, я тебя очень сильно люблю деп ар бир күнү айтам. Анан бул дагы болсо биздин бүгүнкү күндөгү мындай тарбиябыз, ачыктык мүнөзүбүз деп ойлойм да. Мүмкүн бул биздин ата энебизден күткөн сөздөрүбүз болчу. Балким. Ата энебиз жүрөгү менен сүйсө дагы ошону бизге ачык айткан эмес. Эми ал кезде ошондой заман Заман болгон болчу, экен да. тарбия болчу, көз караш болчу. Биз болсо ошонун баардыгын балдарыбызга мындай орусча айтканда компенсация кылып берип атабызбы дейм да. Балки болушу мүмкүн. Тиги бир жолу атам үйгө келип, анан мен баламды базага алып өпкүлөп, эзилип, анан атам отурганын унутуп калыптырмын. Мынтип токтоп атамды карап, ата кечирип коюңуз, сиздин көзүңүзчө небереңизди өпкүлөп алдым окшойт деп. Себебинде бизде да ошо тарбия бар да. Сен эле уулуң болсо дагы деп дегенден атам, балам эми ташы калдыбы, өбө бер деп уруксат бергенде, ошодон кийин атам көзүнчө уялбай балдарымды эркелете берем да. Бул бала демекчи, сиз өзүңүз жаш туруп эне болдуңуз да. Жаш туруп эне болдуңуз. Бала тарбиялоодо, ошо балага мындай багыт берүүдө кандайдыр бир кеңешиңиз барбы, бир метод барбы, же мисалы биздин көрөрмандар мүмкүн көргөн эмес, ошол жерде таяк тартыш деген оюн болду. Канеке айымдын уулу ошол таяк тартышка катышып финалга чейин жетип, анан ошондо анан кийин мен Канекейдин ушунча жүрөгүндө мындай эрдик бар экен, чыныгы мырзайым экенин ошону көрдүм да. Баягы UFC'де мындай мушташканда тренерлер туруп, давай, делай деп кыйкырып аткан, ошондой картина болду да. Мен көрүп алып, эсимде ооба. көрүп алып ушундай айттым, мындай айымдан сөзсүз баатыр чыгат дедим да. Ушу уулуңуздан баатыр чыксын, себеби дегенде туугандар аны көрүш керек болчу да. Биз мындай Канекейди саламатсыңарбы, жакшысыңарбы деп эле деген мындай образда көрүп калганбыз. Бирок ошондо ачылды да, мындай. Чыныгы берилген адам, чыныгы патриот адамдын. Ошондой эле сиз көргөндөй эле эми үйдөн мен уялбаганга аракет кылам да. Ар дайым айтам, сен акылдуусуң деп үйрөтөм да. Сен акылдуусуң. Анан кызымдын дагы ушундай сөзү бар. Бир нерсени жакшы кылса эле анан мама я умна да, мама я умна деп эле сурай берет. Эми тили жакшы чыга элек, анан ошол акылдуусуң деген сөздү ар дайым кошом да. Сен колуңан келет, сен баарын жасай аласың, коркпо балам дейм да. Анан ошол сиз көргөн оюнда дагы таяк тартыш болуп атат. Анан балам өзү кичинекей, илмийген. Да, ошо мен ошонусуна таң калдым да. Анан биринчисинде тайсалдап коркту окшойт балам. Анан айттым, балам, ты умный деп, анан элдин көзүнчө ошол жерден мисалы үчүн эмоциямды дух берип аяган жокмун да. Мисалы эл эмне дейт, оомабай кемди деп ойлоп калат деп ага карабай ошол жерде аябай кыйкырып, балам сүрөп, сен ты сможешь, ты молодец, умный, давай деп кыйкырып атам ошол жерде. Кийин видеону карасам аябай таң калдым да. Сонун нерсе болду. Ошол дем күч менен балам утуп кетти да биринчисин. Эсиңиздеби? Жок, финалга чейин жетти го. Ошо финалга чейин. Анан эмне дегим келет? Биз ошол адамдар мындай аянат экенбиз да көп убактачы. Эл эмне деп ойлоп калат, анан кандай көз карашта деп мындай өзүңдү ойлобой, өзгөнүн мүнөзүн ойлонуп атып эле адам баласы ошо менен убара да. Анысыңарындай атайын деле өзүмө бул нерсени ыктабайм болгону, бул өзүм айтам да, бул жашоо бир келген жашоо. Бир келген жашоодо мен башкалар үчүн ойлонгум келбейт. Азыркы мүнөттө, азыркы саатта мен ошону каалаймбы, демек жасайм. Анысыңарындай балдарыма ар дайым айтам, балам, сен акылдуусуң, кызым, сен ушунчалык сулуусуң, чырайлуусуң деп үйрөтөм да. Ошондуктан аянбаш керек деп ойлойм. Эгерде сөзүң барбы, айткандан уялба деп ойлойм. Эгерде мисалы үчүн мындай өмүрүң түгөнүп эле көзүң жумулуп сөзүң айтылбай калбаса эле дейм да. Эгер сен жашап жаткан болсоң,
сөзүң түгөнү элек болсо, оюң акылың бир нерсеге жетип турса, сен сөзсүз аны айтышың керек деп ойлойм. Топтуура. Анткени бала өзгөчө, бул эме мындай айтканда сенин символуң деп ойлойм да. Сен жашоодогу сенин накта берген, ушул дүйнөдө жараткан нерсең бул сенин балаң, үй бүлөң. Ошого сөзсүз түрдө жакшы нерсени бериш керек деп ойлойм. Аянбаганга аракет кылам, болгон сөзүмдү, болгон куржунумду чачам. Ошон үчүн биздин үй бүлөдө ошондой тартип, ошондой тариз. Көбүнчө жанагы комплекси бар, көп нерсеге мынтип аттана албаган, чечиле албаган, бир аракет кылгандан корккон биздин баягыийнелер, карындаштар бар да. Болбосо чоң эле кишилер деле бар. Ошолордун бир кемчилиги ата энесинин ишенбегени болуп эсептелеби дейм да. Себеби дегенде, балам койчу, сен колуңан келмек беле. Сен эмне кыласың аны, сен мыногуну эле бүтүрчү деп баягы шагын сындырып отуруп, ошо көп бүгүнкү күнү мындай ийгиликке жетпеген, көп нерседен коркуп, көп нерседен мындай тайсалдап калгандардын баардыгы ошо ата энесинин мындай ага Ишеним артпаганынан дейсизби? ишеним артпаганын натыйжасы деп ойлойм да. Ооба, ар кандай болушу мүмкүн. Ар кандай, сиз айткандай нечендеген өмүрлөр бар да. Бирок ошого карабастан адамдын өмүрү бир эле экен да. Бир эле тагдыр, бир эле өмүр. Анан эми чыгып кетсе жакшы ошол нерседен. Бирок сиз айткандай өмүрүн бир нерсеге арнап чыгына албай өтүп кеткендер деле бар да. Өтө көп. Деген бир аябай тентек бала болуптур. Өтө. Эми суу куйду дейт, тигини өрттөп жиберет, тигини чөктүрүп жиберет, тигини талкалайт дейт, тигини айырып салат дейт. Анан энеси уруша берчү. Меккенин ыймамы болуп калгыр депчи. Бүгүнкү күнү Мекке шаарынын, Меккедеги харам мечитинин имамы ошол тентек бала экен. Карабайсызбы ошо? Демек урушса дагы бир мындай бай болгур деп урушчу экен да, мурунку мындай акылдуу апаларчы. Биз болсо урушпак түгүл, кээ бирде мындай жакшы көрсөк дагы мындай жетишсиз жакшы көрүп коет экенбиз. Ошого ойлойм, сиздин уулуңуз дагы, кызыңыз дагы эртеси күнү эчтекеден тайманбаган, эчтекеден тартынбаган, уялбаган, биздин апабыз бизге дем күчтү тонналап берип койгон деп туруп, бир Кыргызстан үчүн бир жагын бир сууруп чыга турган инсандар болсун, Кудайым буйрса. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бирок анчейин деле ушул мындай өзгөчө турмуш кургандан кийин бир нерсени байкадым да. Анчейин мисалы үчүн чоң бир инсан болгондон мурда дагы бактын каалап калат экенсиң да. Анткени бакыт деген нерсе бар экен да адамга. Миң күнү адам чоң ийгиликке жетишсе дагы, эгер ичинде бактысыз болуп турса, бул дагы жаман нерсе да. Ошондуктан ар дайым кандай гана ийгиликке, кандай гана кырдаалга жетпеп, бирок бакыт эң чоң негиз экен деп ойлоп калдым да. Баягыда бир досум мага чалып айтат. Өмке, сен баягы спорт менен машык жүргөнсөң, сенден кеңеш сурайын дедим эле дейт. Макул десем, мен кызымды дейт, дзюдого барышын каалайм дейт да, балам экөөнү дейт. Сен кандай дейсиң дейт да. Бирок балам дейт, футбол жакшы көрөт дейт. Мен дейт, бүгүнкү күнү тиге Шеров деген сыяктуу баягы дзюдонун мыкты чеберлери бар, жаш жигиттер. Ошолордо болсо деп. Анан бир нерсени түшүндүрдүм да. Биринчиден, бул эч качан Шеров боло албайт. Себебинде Шеров бул дзюдону сүйгөн жигит. Кичинекейинен дзюдо менен мындай ооруп келген, мындай ушу дзюдого шыгы бар жигит. Сен өзүңдүн каалооң менен балаңды чемпион кыла албайсың. Анан футбол жакшы көрсө, эртеси күнү Рональдо болуп кетпесин, бирок бул жүрөгү толгон, өзү сүйүп, өзү мындай көңүлү менен барган спорт болот. Эртеси күнү футболдон ийгилик жаратпасын, бирок сиз айтмакчы, баягы жүрөгү толук, бактылуу сезими бар бала болуп чоңоет деп түшүндүрүп бердим да. Анан ошентип ал аяш уулубуз дзюдого барбай калды, буюрса футболго барып атат. Бул өтө туура маселе. Мен дагы ушу биздин подкасттын көрөрмандарына айтат элем. Бактылуулукту жакшы бийлик менен, жакшы бир жетишкендик менен сатып ала албайсың. Эң кымбат нерсе эч качан акчага сатылбайт. Сүйүү, бакыт, тынчтык деген сөздөр.
Анан сиздин бүгүнкү күнү жүрөгүңүздүн толуктугу, сиз өзүңүздүн бактылуу сезимиңиз бул эмнеге байланыштуу? Үй бүлөлүк абалыңызбы, чыгармачылыкта ийгилигиңизби, балдарыңыздын бардыгыбы? Жүрөктүн тынччылыгы дагы сатылып алып албайсың да, акчага да сатып ала албайсың. Канекейдин жүрөгүнүн тынччылыгына эмне себеп? Жүрөктүн тынччылыгына келүү үчүн менин оюмча адам көп нерсени басып өтүш керек деп ойлойм да. Айтат го баягы ала тоону сүйүш үчүн ала тоодой жүрөк керек дейт. Кээ бирөө тынчтык эмне экенин билбей туруп тынчтыкты самай албайт да. Же болбосо бакыт эмне экенин билбей туруп бактылуу боло албайт да, мисалы үчүн. Анысыңарындай Ошонун кадырына жетпейт. ошол ар дайым эле айтып келем да, ачуунун даамын татпаган таттуунун баркын биле албайт дегендей. Эгерде адам бактылуу болгусу келсе, ал сөзсүз ошол өзүнүн ченеминдеги бактылуулукка жетиштин бир чоң жолунан келет да. Анысыңарындай кимге бакыт эмне, мага бакыт кандай дегендей да, мисалы үчүн. Менин бүгүнкү күндөгү жетишкен сыймыгым, бактым бул өзүмдүн кандайдыр бир басып өткөн жолума байланыштуу да. Мен сүйгөн, мен аздектеген бакыт бүгүнкү күндө менин колумда бар. Мен ушуга ушул кичинекей бир мындай кадамдардын негизинде ушул нерсеге келе алдым. Албетте оор болду убагында, жеңил эле бакыт кушун кармадым деп айта албайм. Канчалаган эшиктерди каккылап отуруп анан жетесиң да ушул нерсеге. Мисалы үчүн сөз башынан болсун, эгерде чыгармачылыкка кандай келдиң деп мени мисалы үчүн бирөө сурай турган болсо, мен айтмакмын, оңой келген жокмун. Көп ойлойт да, мисалы үчүн Туруп эле бир ыр менен канекей бир болуп ыр кетти менен деп. болуп кетиш деп. Жок, бир ыр эмес, ошол бир ырга мындай айтканда келүүнүн дагы жолу бар да. Эң алгач мисалы үчүн мен чыгармачылыкка келет экенимди 20 жашымда түшүндүм. Мисалы 20 жашка чейин мен стандартуу түрдө ошол өзүңүн аймагыңда жашаган эле ар бир жаш улан кыздардай, балдардай эле болгом да. Эмне түрткү болду 20 жашта? Мындай ошо чечимге келиш үчүн. Ошол 20 жашымда мен өзүмө суроо бердим. Мен негизи эле киммин бул жашоодо? Мен кандай жолду аркалашым керек деген суроону өзүмө салдым да. Анткени ага чейин стандарттуу түрдө эле башка мындай инсандардай эле катардагы эле мектеп, катардагы эле окуу жай мындай стандарттуу эле түрдө кетип бараткам да. Анан мен өзүмө суроо бердим, мен киммин бул жашоодо? Анан бүт санадым, ырдасам ырдайт экенмин, ыр жазсам жазат экенмин, бала кезден келаткан нерсе. Анан 20 жаштан баштап кастингтерге бара баштадым. Кастингтерге барганда деле оңой болгон жок. Биздин ал убакта деп айтып коеюнчу, 2006-2007 жылдары бир гана телевидение болгон. Улуттук канал. Ал кезде бүгүнкү күндөй ар түркүн каналдар жок, же болбосо ар түркүн мындай каттам эч нерсе жок да. Ошол убакта кастингке барам, өтпөй калам, улам өтпөй калам. Бир жолу бир белгилүү эле инсандар отуруптур, бардым, өткөн жокмун. Эми ал деле туура нерсе деп ойлойм, балким убакыт сааты чыкпаган чыгар, балким мен ал кезде даяр эмесмин. Балким ошондой нерселер болот. Анан көбү ушундай кылат да, бир нерсени жасап көрөт, болбой калды, артка чегинет да. Андай кылбаш керек деп ойлойм. Мен ушу эсебим боюнча бир 5-6 жолу дегенде араң мындай өзүмдүн максатыма жете алдым деп ойлойм да. Биринчи кастингке барып көргөндө мени кабыл алмак тургай, кебетемди көрүп эле мындай эч анчейин маани деле бөлүшкөн жок да. Анткени эми катардагы эле студент сыяктуу айылдан келген кызсың, эч ким деле байкабайт. Анан бир 6-чы ирет ошо кастингке барганда мени эң алгачкы продюсерим ошол жерден байкады да. Сиз биринчи кастингтерди кайсыл ырлар менен барып жүрдүңүз? Эмне ырларды ырдайт элеңиз? Анчейин деле ошол убакта эсимде жок, бирок жөнөкөй эле бир ырлар, балким өзүмө туура дал келбеген ырлар. Кыргызча, орусча, англисча, кайсы тилинде? Ошол кезде Дайдо ырдаса керек эле. My love has gone, his words no longer by my door деген сыяктуу ырлар эле да, ошолорду ырдасам керек эле.
Анан кийин ошо катардагы эле ал кезде кайсы ырлар популярдуу эле, Гүлнур Сатылганованы каалайм сага, Асыл-зат деген сыяктуу бир ырлар аябай популярдуу болчу да 2005-2006 жылдардагы. Ошентип эле кастингтерден улам өтпөй калам. Анан кийин продюсерыңыз сизди байкап калган кастингте деле өтпөй калсаңыз керек да анда, же өттүңүз беле ошондо? негизи өткөм. Ал мага чалды кийин кел деп дагы бир ирет жолукканда ошондо толук нанды да мага. Анткени мен ал экинчи жолугушууга барганда өзүмдүн ырларымды ырдап берди мага. Өзүмдүн чыгарган. Жүрөксүз дайт, кой бергин мени кайгы, кара чаң. Ушулар бар беле? Жүрөксүз дайт бар болчу, ооба. Жүрөксүз дайтты ырдап берсем оозу ачылып калган. Ошол Жүрөксүз кезде. дайтты канча жашыңызда жаздыңыз эле? Жүрөксүз дайтты мен 11 классымда сөзүн ыр сабындагы поэма деп сочиненияга жазган эмгегим да. Мен ойлоп турум, бул жүрөксүз дайт деген ырды бир 55-60ка чыгып калган бир Жок. аксакал киши же бир апа ушунча мындай жанына батып, ушунча жүрөгүн сыздатып, өмүрү өтүп анан чыгарган го деп көрсө, бир 16-15 жаштагы эле кыздын чыгарган ыры экен да. Бул деген менин ошо гос экзаменге жазган сочинениям. Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасына. 22 куплеттен турат. Охо. Анан ошонун арасынан жүрөксүз дайт 3 куплетти мен иргеп алгам атайын. Жүрөксүз дайттын сөздөрү да башкача болчу. Издейм күтөм аселди мен алыстан, бирок асел качат менден алыстап. Жүрөксүз дайт өткөн күндү эстесем, таттуу күндөр асел менен кетпей койду эсимден деген саптар эле да. Улам барган сайын асел менен саматым менден качат алыстап деген саптар болчу. Анан кийин аны бир ыргакка келтирип сүйүү баяны иретинде болсун деп мындай баяндалат да: бириктирип нарын менен чүйүмдү, айдачумун элге керек жүктөрдү. Анан долондон канатымды кайрып алдым, капысынан ушундай нерсеге туш келдим деген сөздөр ушундай бар да азыркыга чейин. Аны архивден караш керек. Бул мындай айтканда Ильястын арманы. Асел менен урушуп кетип, Кадича менен жашап калдым деген эми укмушундай саптары баяндалат да, бүт мындай. Менимче бул гос экзамендеги тапшырманы көргөн мугалимдердин оозу ачылса керек. Себеби дегенде биз сочинение жазып мактоого ээ болот элек, бирок ыр түрүндө Поэма болуп калган да, ошондо. Поэма жазган экенсиз да? 22 куплет, ооба. 9 классымда Жамиляга жазгам да. Ал кандай аталышта эле? Ал дагы ушундай Жамиля, бирок анын эми оңоюраак болгон да ал. Жамиля жөнүндө баяндалат, Жамиля менен Даниярдын сүйүүсү. 9 класста ушундай ыр сабындагы поэма деп жалгыз класстан мен эле жазгам. Жамиля деп аталган ал кезде. 11 класста Делбирим чыгармасы. Анын обону барбы Жамилянын? Жок. Чыгабы? Ким билсин, аны караш керек. Жакшы ой салып койдуңуз, балким, ойлоном. Бул обон демекчи. Мисалы сөздөрдү Обонду кийин чыгардым. Сөздөрдү кичинекейиңизден жазат экенсиз. Бирок обон чыгарыш үчүн сиз бир аспапты ойношуңуз керекпи, же бир нота билиш керекпи? Мага ушундай. Бүгүнкү күн нота билесизби өзү? Нотаны 20 жашымда үйрөнгөм. Анаки. Ага чейин мен бир гана ушундай жөн гана обон келет да башыма. Анан келген обонду диктофонго жазып коем. Кээде ал обон такыр унутулбайт. Ойной берет башымда. Ошентип жүрөксүз дайттын обону чыккан да. Мисалы үчүн таранданда ларалала деп ойной берген да, анан жүрөксүз дайт өткөн күндү эстесем, таттуу күндөр кетпей койду эсимден. Издейм күтөм сүйүмдү мен алыстан, бирок сүйүү менден качат алыстап. Браво. Деп Бул чыккан. мындай музыкалык билими жок, аспаптарды ойнобой туруп
жөн гана обон эле келе берет. Анан кийин айтып атпаймынбы, ошо 20 жашымда мен биринчи продюсеримди жолуктуруп, экөөбүз иштеп калдык, жүрөксүз айтты, ырдап бердим. Анан ал оозу ачылып калган, айттым да мен ушундай ыр жазам, обон чыгарам десем, кандайча деп аябай таң калды. Анан ошентип кийин иштешип баштадык. Мага атайын мындай неме берчү да, посылдардычы, мисалы үчүн сен бир ой жөнүндө ойлонуп көрчү, бул жөнүндө жазып көрчү деп. Анан кийин ошо кой бергин мени кайгы, кара чаң ырлары кийин жазылган да. Ошондо нотаны 20 жашыңызда продюсер менен жолуккандан кийин, Ал иштеш айтты, баштагандан кийин үйрөн деп. Ал айтты багыт да, берди. сен шыгың бар экен, сен үйрөнүшүң керек, негизи эле мындай билимдүү болушуң керек музыкалык жаатта деди. Анан мен Күрөңкеев атындагы музыкалык училищага тапшырдым. Ал жерден эгер адамдар 6 жашынан баштап, мындай 7 жашынан окуса нотаны, мен 20 жашымда араң окуп атам да нотаны. Кичинекей балдар менен бирге аралашып. Ооба, кээде ойлойм да, эми бул дагы менин бир кандайдыр чыгармачылык жолум да. Кийин айтышса керек, каныкей 20 жашында нота үйрөнүптүр деп. Мисалы үчүн да, Федор Емельяненко деген дүйнөнү дүңгүрөткөн бир боец болду да. Ошол самбодон дүйнөнүн чемпиону болуп туруп, анан баягы смешанный единоборствого өтөрдө көрсө мушташкан жакшы билбейт экен да. Күрөшкөн жакшы билет экен, мушташканын жакшы билбейт экен. Анан 10 жаштагы балдар менен бирге кайра залга барып, бокска барып, кайра боксташканды үйрөнүп, анан кийин Федор Емельяненко болду да. Сиздин жолуңуз ушундай болуптур. Сиз ыр жазып жүрүп, ырдап жүрүп туруп, анан кийин нота үйрөнүп туруп, анан кийин мындай музыка дүйнөсүн багындырган экенсиз да. Ошондо бүгүн кайсы аспапта ойнойсуз? аспапта ойнобойм, мындай кандай десем экен, атайын ыктап ойнобойм, бирок мисалы общий фано деген бар да, общий фано же комуз үйрөтөт консерваторияда. Ал сөзсүз түрдө мындай сабакка кирчү немелер да, инструмент, сабактар. Андайды кол ойнотуп ойнойм, бирок профессионалдык деңгээлде эмес. Демек бүгүнкү күнү ырлар дагы деле диктофонго жазылат экен да. Ошондойлор бар, кээ бирөө бар диктофонго жазылбай эле мындай мээде сакталуу да, мисалы үчүн өчпөй турган өңдүү да. Мен ырчы катары сиздин вокалыңызга 5+ коем да. Бирок көп адам башка бирөөлөрдү мындай копировать этип турган бар, копировать этип ырдайт. Бирөөлөр ошого бир окшоштуруп ырдайт. Айтор мындай өзүнүн стилин, өзүнүн мындай подачасын таба электер көп да. Каныкей кантип ушул стилди тапты? Эмнеге Каныкейди кыргыз кийдайдо дейт? Неге? Бул кандай таасир болду? Каяктан ушул тембр, ушундай обработка пайда болду? Эч кимдики жок мындай. Кыргызстан боюнча бир эле Каныкей бар ушундай үн менен. Атайлап деле ушинтип ырдачу эмесмин. Негизи эле кичинемден өзүм ушундай бир башкача ырдачумун да. Анан кийинчерээк бир Шакиранын интервьюсун угуп калдым. Шакира кичинекей кезинде ырдаганда мугалими айтчу экен да, каңкылдабай оозуңду жапчы, эчки теке ырдап аткандай ырдайсың, сен такыр ырдай албайсың деп четтетип коюптур да ошол эжеи. А көрсө Шакиранын ошол кезде эле куулжуган үнү башкача болчу экен да. Кийин дүйнөлүк жылдыз болуп кетип атпайбы ал? Анан Шакира ушинтип эскерет да, менин кичинекей кезимде потенциалымды сезбей, тескеринче сен туура эмес ырдайсың. Элдер башкача ырдап атса, сен ошого ыкташып ырдабайсың. Жапчы оозуңду, ырдабачы деп мени урушчу. Эми суроо салгым келет, азыркы дүйнө жылдызы ким, менби же ошол мугалимимби деп Шакира айткан сөзү бар экен да. Аябай жүрөгүн ооруткан маселе болуптур да, бүт балдардан бөлүп. Ошол да, анан ошонун сыңарындай мен кичинекей кезимде эле үнүм башкача болчу да. Чынын айтканда анчейин деле үйдөгүлөр деле ага мындай маани берчү эмес да. Тескеринче ырдабачы, сен үнүң тажатып жиберип атат бизди деп ушунчалык урушчу да. Анан мен таң калчумун. Кийин көрсө менин дабышым башкача экен да, өзү эле тубаса ошондой. Башкалар эгерде мындай бир ыкташып, бир советтик доордон келаткан ыргакка салса, кээ бирөө, а меники такыр башкача экен да. Кийин консерваторияда окуганда дагы ошондой агайлар бар болду, мени айтты да, сен ырдооң туура эмес, сен советтик доордон келаткан мектептин тизмесинде ырдай албайсың сен. Сен ырдабай эле койчу дегендер да болду да. Көрсө
эми буга деле таарынбайм, балким башка адамдар бир стандарт нерселерге көнүп калган, а менин добушум башкача болгон. Анан ошо бир гана Токтобек Асаналиев агайым мага ишенип айтчу да, эч нерседен коркпо, ырдай бер, кандай кааласаң ошондой ырдай бер, мен сени колдойм, ырдай кой деп ошол 5 курска чейин окутуп, ооба, ошо агайыма азыркы күнгө чейин ыраазымын. Токтобек Асаналиев агайым консерваторияны бүтүргөн мени. Эми ал жерде дагы демек консерваторияда вокал сабагы болуп, ошол жактан вокал өнүгүптүр да. Мен ойлогом баягы канекей нотаны эле Күрөңкеевден окуп туруп эле ушу менен эле баягы вокалдык жактын бүттүгү өзү эле. Жок, мен изилдедим да. Мен эстрадалык ырдоо бөлүмүн аяктагам Күрөңкеевде. Ал жерде мага туура табышты, туура дем алышты баардыгын үйрөткөн Рыскелди Досмонкулов жана Жамиля Муратова эжейлерим болду да, эстрадалык вокал. Аны бүткөндөн кийин мен өзүмө ойлондум, мен өзүмдү изилдешим керек, кандай кылсам туура болот деп. Анан консерваторияга бардым. Консерваториядан кайра эле эстраданы окугум келген жок, анткени билем да. Анан өзүм үчүн ачылыш болсун деп ошо народное пение деген бөлүм бар, фольклор. Ошол жерге бардым. Барсам, ал жердеги чоң агайлар, аттарын айтпай эле коеюн, мени көрүп эле, жок, сен бизче ырдай албайсың, сен вообще эле ырдай албайсың дешкен да. Беттиң көркүн нур менен деген ырларга жарашпайсың деппи? Ошондой сыяктуу. Анан бир гана ошо Токтобек Асаналиев агайым аябай мени колдоду да. Жок, сен ырдай аласың, сенин үнүң өзгөчө да, сен өзүң өзгөчөсүң да, сен башкачасың деп. Мындай айтат го, ар бир эне өз баласын мындай өзүнүн өзгөчөлүгү менен сүйөт дейт го. Ошонун сыңарындай менин агайым менин ошол өзгөчөлүгүм менен кошо кабыл алган. Ал менин канатымды кайрып, мисалы үчүн, жок, сен ошо жана стандарттуу түрдө ташка тамга баскандай бол деп андай кылган эмес. Ооба, мындай тартиптүү, көзөмөлдүү өткөзгөн, а бирок ошол менин индивидуальностька тийишкен жок. Ошол менин ырдоо манерамды сыйлады да, менин өзүмдү сыйлады. Анан бүтүрдү. Албетте мен ошол консерваториянын ыргагы менен эле ырдап бүттүм. Алардын талабы башкача, алардын талабы менен мындай оозду кенен ачып о дегенде эле о деген сыяктуу эле бүттүм. Бирок баягы өзүмдүкүн унуткарбадым да. Анан баары бир мен өзүм менен өзүммүн да. Ырдоо манерам, стилим бар. Кийин филармонияга келгенде дагы, мисалы үчүн, ошол эле консерваториянын же болбосо советтик доордон келаткан система менен ырдаган жокмун мен. Өзүмдүн эле көмөкөйүм менен ырдалган манерам менен ырдадым. Ага ошол Биздин өзөн аттуу чыгарма күбө, бул ошо Раматылык Орун Басар Кызалаковдун чыгармасы. Анан ал инсандагы башкача ырдачу эмес беле, өзүмдай көмөкөй менен. Анан ошол көмөкөй менен ырдаган нерсе бүгүнкү күндө жок экен, мындай жоктон мурун аз экен деген ойдон улам. Ошол нерсени унуткарбайлык деп ырдап кеттим да. Өзүмө аябай жакты. Анан мындай нерселерди өнүктүрүш керек деп ойлойм. 20 жыл мурун канекей филармонияда иштейт деп бирөө айтса ишенет белеңиз? Менби филармониядабы деп. Себеби андай ой келген да эмес. Мен үчүн бул чоң жаңылык болду. Мен филармониянын башчыларына, мындай эмгек жамаатына мындай терең рахмат айтам да. Себеби дегенде мындай канекейге окшогон мындай өзгөчө үндүн ээси, өзгөчө багыт, өзгөчө образды, мындайча айтканда стандарттык филармонияга алып келип туруп солист кылып койсо, мен аябай ыраазы болдум да, чын айтайын. Рахмат. Ошого бүгүнкү күнү канекей өзүн филармонияда кандай сезет? Филармонияда иштеп калганымдын эң бир чоң себеби бул эң биринчи кезекте дисциплина. Дисциплина, тартип бар жерде сакталуу дагы оор деп ойлойм да. Адамдар ойлойт да, таланттуу. А мейли таланттуу, а эгерде сен тартибиң жок болсо, кечирип кой да. Ошондуктан бул жерде эң биринчи кезекте тартип, анан сен талантың. Мен эмнегедир ошол баштан эле өзүм мындай бир ыргактуу иреттүүлүккө көнгөн экенмин да. Билбейм эмне себеп экенин, бирок тарбия болушу мүмкүн бул биринчи кезекте. Анткени ата энем ушундай тактык менен тарбиялаган да. Кай жерде болбосун, окууда болбосун, үй бүлөдө болбосун, жумушта болбосун, ар дайым тартип керек. Анан көп эле айтышат да. Шил айтып коеюн. Ушул күнгө чейин канча жолу биз канекей менен студияларда жолугабыз, бир иш чараларда жолугабыз, кечиккен көрө элекмин.
ошол тартип менде бар да. Мен көп эле байкайм, чыгармачыл адамдар болушат, мисалы үчүн түнү уктабайт, күндүз укташат. Бул аябай оор да, иштешүүгө оор. Эми албетте андай нерсе менде жок го. Буга себеп катары өзүмдүн жашоо шартым ушундай тартиптүүлүккө үйрөтүлгөн да. Анан филармонияда иштеш дагы бул ошо тартиптүүлүктү талап кылат, адамгерчиликти. Ошол эле учурда жумушка тактыкты. Жумуш бул мисалы үчүн күтпөйт да сени. Сен өз убагында келишиң керек. Мындай да, сахнага кечиккенден мурун дагы ырга кечикпешиң керек. Ыр башталып кетти болду, ал токтобойт. ооба Оркестр ал токтобойт, ал саналуу, ал жерде 63 адам сени күтпөйт. ооба Ошон үчүн ойноп кете берет. ошондуктан ошол оркестр деп, ошол филармония деп түшүндүргөн нерсем бул ушунчалык тактыкты, тездикти жана профессионалдуулукту талап кылат. Ошол нерсе биринчи кезекте мындай төлгө катары болду деп ойлойм да. Башында деле мени жетекчилик алганда өтө мындай кылдаттык менен карашты баардыгы. Улуудан кичүү баардыгы мындай элестетиңиз, мен келдим. Анан баардыгы Кандай мындай болот экен? башымда Кантип иштешет экенбиз? ооба. Анан байкоо сыноодон өтөсүң да. Киргенде эле ырды туура тандап калдык. Ошол Гүлжигит Сатыбековдун калемине таандык, санат ырын аткардык. Ал ыр аябай жакшы кетти да. Анткени сөзү ушунчалык керемет жазылган чыгарма да бул. Гүлжигит байке мага капа болбосун, бирок мен ошол жерде силер дуэт кылып чыгаргандан кийин байкадым. Көрсөм мурун эле чыккан, мурун эле ырды алып жүргөн ыр экен. Бирок ушул ырдын ажарын силер ачтыңар да. Өзү көбүнчө менимче сиздин эле жашооңуз ушундай болсо керек. Бир ырды угуп жүрөсүң, көңүл бурбайсың, бар жогу баары бир. Анан бир күнү бирөө алып ме деп туруп берип койгондочу. Вау деп мен Бекбор биисин Аселдейим деген ырга ошондой болдум да. Аселдейим деген ыры канча чыккан, канча болгон, мурун эле укканбыз, бирок мага ал ырдын бар жогу баары бир эле. Кийин бирөө ырдап чыкты Аселдейимди. Жакшылап уксам ушундай керемет ыр экен, сөзү керемет, обону керемет. Анан Гүлжигит мырзага да ушундай ыр жазганына мен терең ыраазычылык, бирок буга чейин байкабаган үчүн мен кечирим сурайм. Просто ырдын ээлери таапаптыр да. Ушул аябай жакшы туш келди да бизге. Элдин оозуна алынып кетти. Бул өзү ошо силерге жетип популярдуу болгондон мурда сахнадан аябай эл сүрөп кол чапты да. Бул ыр чыкканга чейин жарым жылдай сахнада ырдалды. Мындай айтканда бир чоң электен өттү да. Анан азыр деле ырларды ырдаарда мен болжоп коем, төлгө кылып. Сахнадан ырдап көрөйүнчү биринчи кандай болот экен деп. Эл кандай кабыл алат? Анткени ошол филармониядагы угармандар, көрөрмандар жакшы көргөндө журт дагы жакшы көрөт да. Бул эң чоң Жакшы элек экен, эң чоң мындай себепкерлер да ошол угармандар. Сахнага чыкканда эле алар өтө профессионалдуу угармандар. Алар карап, угуп отурушат. Сөзүнөн жаңылдыңбы, обонунан жаңылдыңбы, баарын байкашат. Ошондуктан бул өтө чоң мындай айтканда тараза сынчылар деп коеюнчу. Өзү атактуу болуштун жоопкерчилиги бар да, Канекей. Анан бул жоопкерчиликти менимче биздин деле коллегалардын арасынан баардыгы мындай жоопкерчиликти татыктуу алып жүрбөйбү деп мен бирөөгө сын тийгизим келбейт. Бирок ушул күнгө чейин Канекейдин бирөө менен ызычуу, анан бир интрига, бир ушак деген үстүндө жүргөнүн көрө элекмин да. Кудайга шүгүр, менин жашоо тартибим ушундай болду да. Эң башынан эле эмнегедир ушу чыгармачылыкка олуттуу карадым да. Бир да жолу ойноп күлүп же болбосо бир кандайдыр бир эл көзүнчө бир жаман нерселерди кылбадым. Эми буга деле атайлап өзүмдү иргейм. Ким менен жүрөм, кандай жагдайда отурам деп, кандай болбосун өзүмө аябай чоң мындай сыноо, сурак берем да. Сиз айткандай белгилүү адам десе эле баары ойлойт, ой кандай сонун жыргал дейт да. Бирок бул жыргалчылыктын артында канчалаган өзүңдүн үстүңдө иштөө, өзүңдүн үстүңдөгү чоң контроль бар экенин билбейт да адамдар. Мисалы үчүн мен ар дайым ушул күнгө чейин кандай чөйрөдө жүрөм, эмне жөнүндө сөз сүйлөп атам, же болбосо бир жерге барганда дагы мен кандай тамак ашты жеп жатканыман бери
өзүмө сын көз караш менен карайм да. Бошогонго мүмкүнчүлүк жок. Бош дегенде эми бул мындай айтканда призвание деп коет го Ооба. орустарда, ушинтип айтат. Бул мындай айтканда кесип. Биздин кесибибиз бул маданияттын кесиби. Сени көрүп канчалаган адамдар тарбиялат, сени көрүп канчалаган келечек муун ошол ырыңды угуп же болбосо сенин жүргөн турган жолуңду көрүп тарбиялат. Мисалы үчүн биз деле ошол эле Майкл Джексон, ошол эле Битлз топторун көрүп ошолордон чоң сабак алганбыз. Бир эсептен мен айтпайм эч кимди ташка тамга баскандай укмуш уникалдуу болсун. Жок. Балким кээ бирөө уникалдуулугу менен, кээ бирөө тескеринче өзүнүн жашоо турмуш тартиби менен сабак болуп калышы мүмкүн да. Ошол эле чоң белгилүү инсандар деле өзүнүн коомдогу орду алып жүргөнү менен чоң сабак болгон да бизге деле. Андыктан ошолорду карап отуруп мен өзүмө тыянак чыгарып, сабак чыгарып, бүгүнкү күндө мисалы үчүн өтө ашып кетпесем дагы бирөөдөн, бирок кемип калбайын деп аябай аракет кылам. Туугандар өзүнүн кесибин урматтоо бул биринчиден адам өзүн урматтоо эмес, ошол кесипке куштар болгон адамдарга урмат да. Ошого бүгүнкү азыр канекей айтып берген нерсе, эртеңки күнү келечектеги мен атактуу болом, бир гана ырчы эмес, электрик болсун, айтишник болсун, ким болбосун, ошо кесипти сыйласаң, демек ошо кесипке муктаж болгон же ошо кесиптин куштар болгон инсандарга болгон сыйлоо да. Анан канекейдин ушул сөзү менин жүрөгүмөн терең орун алды. Себеби дегенде бул угармандарды биринчиден, экинчиден кыргыздын маданиятын сыйлагандык. Ошого канекейске мен аябай ыраазымын. Себеби дегенде сахна жөн жерден бийик эмес. Бул деген сөз мындай элден бийиксиң эмес, элдин алдында көзөмөлдөсүң деген сөз. Ошол сахнага татыктуу инсан экениңиз, ошол сахнага Кудайым сизге мындай бир гана талант эмес, ошого акыл, жоопкерчилик берип койгондон мен аябай ыраазымын. Сизден бир кеп, бир кеңеш. Мен да канекей болом. Мен да Мирбек Атабеков болом. Мен да Кайрат Пиримбердиев болом. Мен да Гүлнур Сатылганова болом деген биздин таланттуу инсандарыбыз көп. Ошолорго канекей эмне деген кеп кеңеш берет? Канткенде канекей болот. Канткенде Мирбек Атабеков болот. Бирок ошо болгондон кийин дагы кандай өзүн кармаш керек? Албетте, экинчи ирет сиз айткандай 1,5 Мирбек Атабеков же болбосо Гүлнур Сатылганова боло албаса керек деп ойлойм. Бирок ошонун жолун жолдогонго аракет кылышат да. Бирок ошол учурда мен айткым келет, эгерде сиз ушунчалык бир чоң максат коюп, бир чоң даражага ээ болгуңар келсе, албетте биринчи кезекте тартип, иретте болуш керек деп айткым келет да. Ар кимдин өзүнүн жолу бар. Сиз айткандай, кандай кесип болбосун, ар бир кесип ардактуу. Бирок ошол ардактуу кесипке бараарда адам өзү жүрөгүнөн сезет ошону. Эгерде ырчылык сеники болсо, сен аны сөзсүз сезесиң деп ойлойм. А эгерде мисалы үчүн колуңан келбей, же болбосо канча ирет мисалы үчүн аракет кылсаң дагы жол болбой калса, аны дагы мындай туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн кээде болот, бир нерсени улам жасай бересиң, бирок тыянак чыкпайт да. Демек сен ал нерсеге быша элексиң, же болбосо кези келе элек, же болбосо балким сен такыр башка кесиптин ээсисиң. Ал сеники эмес. Ошол нерсе дагы болот да. Ошондуктан биринчи жолу эле болгондо баардыгы болуп кетет деген шарт жок да. Буга дагы убакыт керек деп ойлойм. Анан адам өзү ошого даяр болуш керек. Же болбосо адам өзү кайсы кесипти тандайт экенин өзүнө так даана билиш керек биринчи кезекте. Ошондой деп ойлойм да. Анан мисалы 20 жашта канекей мен ырчы болот экем дегенде кайсыл электерден өзүңүздү өткөрүп, кантип тыянак келди. Себеби бүгүнкү күнү көптөрү өзүнүн кесибин таба албай жүрөт. Ким экенин тактай албай жүрөт. Ошондо канекей кайсыл
ой жүгүртүү, кайсы анализдердин артында? Мен ырчы болом деп ойлогон эмесмин, ойлочу да эмесмин. Анткени мектепте окуп жүргөндө эле бизде стандарттуу нерселер аябай ийкемдүү болгон да, канатыңды кайрыган да, мындай айтканда. Мектеп учурунда эле канатыңды кайрыйт. Келечектин мисалы үчүн эң Инженер популярдуу, болосуң, юрист болосуң, экономист болосуң. ооба, эң популярдуу кесиби бул ошондой эле сиз айткандай катардагы кесиптер деп эле мектеп жашыңан эле кайрыйт да канатыңды. Ошондо эле сен ойлоносуң, мен жолум башка болуш керек деп. Анын сыңарындай мен да ойлогон эмесмин ырчы болом деп. Мен өзүмдү ошол стандарттуу кесиптерге арнап, ошол жерде өзүмдү издедим. Ошентип издеп жүргөн кезде мен түшүндүм бул меники эмес экенин. Мен ошондой эле экономист окуусун бүткөм, эң алгачкы билимим. Ошол жерде жүргөндө айттым, бул меники эмес, мен ошо жүрөгүм эмнени каалап жатат. Мындай айтат го, Кудайым, же болбосо дүйнө, сен мага айтчы деп ушунчалык сурандым да. Ошондо мен ошол ойго келдим, эгер мен ырдасам, ыр жаза алсам, обон чыгарсам, мен эмнеге өзүмдү башкадан издеп жүрөм? Балким менин жолум ырчылык деп мен 20 жашымда гана өзүмө, мындай айтканда, суроо берип туруп, анан өзүмө ошондо гана араң мүмкүнчүлүк бердим. А эгерде мен ошол мүмкүнчүлүктү эң башында далалат кылып, эң башынан гана ошол нерсеге ыктаганда, бүгүнкү күндө балким мен нота билген композитор болуп кетмекмин. Ким билсин? Мүмкүн анда биз бүгүн канекейде Швейцариядан же бир Франциядан, телевизордон, интернеттен эле карап отурмакпыз. Ким билсин, бирок эмнеси болсо дагы ушул күнгө тобо, ушул күнгө кут айтам, ушул күнгө терең ыраазымын. Кандай болгон күндө дагы, эгер башынан баштабасам дагы, 20 жашымда баштаган күндө дагы ушул келген деңгээлиме мен ыраазымын. Туугандар, канекейден аябай пайдалуу кеп кеңеш болду. Сиз эң биринчиден өзүңүзгө суроо бериңиз. Көп биздин туугандарыбыз, мекендештерибиз бирөөнүн үлгүсү менен максат тандайт. Жок, сиз өзүңүздүн үлгүңүз менен максат болуңуз. Сиз ким экениңизди өзүңүзгө суроо бериңиз. Канекейдей болуп, менде эмне шыгым бар, мен эмне кылгам, мен эмнени жакшы көрөм, мен кайсы кинолорду көрөм, мен эмнени көргөндөн чарчабайм, эмнени уккандан чарчабайм деп эле суроо берсеңер, менимче эртеңки күндүн кайсыл тармактагы инсан экениңиз ачыкка чыгат. Ошого дагы бир ирет мен Канекейге аябай ыраазылык айтам. Ушундай жаш туруп, 20 жашыңызда эле ошондой суроо берип туруп, бүгүнкү күнү Канекей болушуна мындай биринчи фундаментти курганыңызга Рахмат. сизден биздин көрөрмандарга эртеңки күндүн ийгиликтин ээлерине бир каалоо тилейңиз. Мен айткым келет, кайсыл куракта болбоңуз, балким баласызбы же чоңсузбу, орто муунсузбу, кандай гана инсан болбоңуз, бир гана нерсени айткым келет. Ар дайым Кудайга ишениңиз. Кудай бар деп айткым келет. Эгерде сиз өзүңүздүн көкүрөгүңүзгө суроо салып, ар дайым Кудай бар экенине ынанып, Кудай менен ушунчалык сырдаш болгонго жана ошондой эле Кудайга ишенүүгө жол ачсаңыз, менин оюмча дүйнө жана аалам сизге эшигин ачат деп ойлойм. Ошондуктан ар бир инсанга, ар бир адамга айткым келет, Кудай бар экенине ишениш керек деп айткым келет. Биз Канекей айымга баардык ийгиликтерди каалап, эртеңки күндүн ийгиликтин ээлери ошо Канекейдин ордунда отурат, Канекейдей болуп, жакшы кеп кеңештерин айтат, баскан жолу боюнча, көргөн, билген тажрыйбасы боюнча бөлүшөт деп мен ар бириңиздерге ишенем. Себеби дегенде кыргызстандыктын бирөөсүнүн ийгилиги эртеңки күнү Кыргызстандын ийгилиги экенин биз туябыз, билебиз, ишенебиз. Биздин достор Lights Creative командасына ыраазычылык билдиребиз. Ушу бүгүнкү студия жайгашып турган Технопарк Coworking-га дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Эртеңки күнү Кыргызстанда өзүнүн өнөрү менен, өзүнүн адамгерчилиги менен, өзүнүн ийгилиги менен көп бийиктер багындырган дагы биздин подкасттын коноктору менен жолукканга чейин баардыгыңарга мен салам айтам. Бар болгула.